Мини разборго келгенде суроосуна жараша маселени карайбыз да, бирок ошол эле учурда берген суроодон ошол адамдын абалын көрөбүз. Кайсы состоянияда турат, абалы кандай азыркы. Мындай бар, суроосуна жараша ал бакыт издеп аткан болот, бир жакшы нерсени көздөп атат да, ошого жылганга, ийгиликке жетүүчү жолду сурап жаткан болот. Же болбосо кайдыгер болот да, эчтекени каалабайм, көргүм келбейт, уккум келбейт, бир туңуюкка түшүп калдым деген болот да. Бул ал адам менен иштеп чыгыш керек экенин билебиз. Ага убакыт беришибиз керек, кайсы багытка түшүш керек экенин жолду көрсөтүп беришибиз керек да. Анткени адамдын абалы бул өтө маанилүү. Эмне үчүн суроо берип, эмне үчүн ошол көйгөйдү чечиш керек болуп атат да. Эгер ал адамда мындай бир нааразычылык болуп жаткан болсо, же бир күнөөлүү адамды коюп ушун үчүн болуп жатат деген нерсе болсо, суроого жараша да эң кыска жолда мини разборго келгенде анын суроосу бул жакта, бирок ал адамдын өзүнүн көйгөйү, өзүнүн аң сезиминде эмне болуп жатат, анын көкүрөгүндө же болбосо анын көөдөнүндө күйүп жаткан нерсени ачып чыксак болот да. Адам бир суроо берем деп атып, башка маселени чечем деп атып, өзүн таап алат. Бүгүнкү күндө азыр эмне болуп атат? Өзүн таануу. Биринчи өзүн таануу болуп атат. Өзүн таанууда биз көпчүлүк учурда айлана тегерегибизди көрөбүз, өзүбүздү көрбөйбүз да. Баягы кыргызда айтып коет го, бирөөнүн башында чөптү көрөт, өзүнүн төбөсүндөн көрбөгөн. Так эле ушул нерсе да. Ушунда эмне деп атат? Туулган күн ай жылдын ичиндеги биздин матрицабыз берилип атат да. Матрица толук кандуу болбойт. Эгер матрица толук кандуу болсо, анда ал адам жок деп эсептешибиз. Жок бул дүйнөдө депчи. Идеальный жок да. Идеал болбойт. Сөзсүз түрдө артыкчылык, кемчилигибиз болот. Анан бул жака келгенде ошол эле адам эмне үчүн мен бир баскан жеримди кайра баса берем? Же болбосо эмне үчүн мага оңой эле, жеңил эле мен ойлогон нерселер ишке аша берет дегенде, ошо биз матрицадан алып чыгабыз. Матрицадагы сандарда акчанын линиясы бар. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы өзү эле келе берет, максатты туура койсо. Ийгиликтин линиясы бар. Дайыма ийгиликтүү. Ал чуркап деле иш кылбайт. Ал максат коюп деле жетейин дебейт. Тоого ашып түшүп, жерге түшүп бир шумдук нерселерди кылбайт. Эмнегедир ийгиликтүү да. Бирок ошол эле учурда ошонун жанындагы адам бар. Таңдан кечке чейин башын сайып иштейт, өмүрүн берип иштейт. Бирок ийгиликсиз. Мунун баары биздин жанагы матрицанын ичинде. Матрицанын ичиндеги биздин сапаттарыбыз, это компетенция. Ушу жерден билсек болот да. Анан көпчүлүк учурда матрица толук болбогондо биз аны жылдарга коюп туруп толуктайбыз да. Ушу мини разбордун ичинде аябай жакшы берилет да. Сенин артыкчылыгың, кемчилигиң, сен деген талдооң жок экен, же болбосо сен түшүнүк энергияң жок экен, же болбосо эгоист экенсиң деп чыгат да. Матрицада бүт сүйлөп берет. Могу неадекватный эгоцентризм бар экен, каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ар бир учурда сен артка тарткан сапатың дегенде ал адам, мен анда ушул нерсенин үстүндө иштейт экенмин дейт да. Анан өзүнүн мүнөзүн же болбосо калыптанып калган нерселерин өзгөртөт. Бул абдан жакшы да. Көпчүлүк учурда адам биз баарыбыз өзүбүздү билебиз, өзүбүздү жакшы тааныйбыз. Бирок капталдан айтканда, же жакынын айтканда, же алыстан айтканда, же обязательно бир нерсе болуп, бир кычык табылган учурда айтса биз кабыл албайбыз, мүмкүн эмес. Эгер ушул мини разборго келип ушундай дегенде өзүңдүн ордуна коесуң дагы, мен артка тарткан сапатымды оңдойюн дейсиң. Жок, бул менин жолумда, жашоомдо артка эле тартканы болбосо алдыга жылдырбай койду деп туруп, анан ушул матрицаны карап туруп, анан өзүн оңдоп баштаса болот. Бул абдан жакшы. Биз баарыбыз эле оңой эле жакшы эле жашоодо жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Бирок эмнегедир эле кемчилигибиз бар да. Анан ошону оңдогубуз келет да. Биз жакшы нерсени күтөбүзгө, жакшы нерсени каалайбыз, жакшы нерсени алгыбыз келет, жакшы жашагыбыз келет. Ага эмнеге меники ушундай деген суроо болгондо мини разборго келет да. Даяк нерсе да. Мисалы мен өзүмдүн эле досумду, же бир подружкамдын эле туулган күн айын жөнөтүп билсем болобу деген суроо. Эми мындай да, жигит үйлөнгөн жатат. Жубай тандап жатат. Ошол учурда кандай болот? Могул сандагы, ушундай датадагы, ушундай туулган күндөгү, ушунчалык ушундай мен жактырдым, бирок ушуну билсем болобу? Мен өмүрлүк жубайм. Анткени бул биз мебель сатып алган жокпуз, же убактылуу бир нерсе алган жокпуз. Биз түбөлүктүү иш кылган жатабыз да. Ошондо бул дагы өтө маанилүү. Мини разбордагы. Ошол эле учурда үй алган жатат деп коелучу. Кайсы райондон алган жатат? Кайсы номердеги үйдү алган жатат?
бул дагы маанилүү. Анткени ошол үйдүн ичинде кут берекени кармап турчу энергиябы, ал сага иштеген энергиябы, муну билсек болот да. Бул дагы абдан маанилүү. Ушул мини разбордо келет бул дагы. Мини разбордо мен ушундай үй алган жаттым эле. Же болбосо мен ушундай бизнес ачып жатам, менин напарнигим бар, биз тандем болуп иш ачкан жатабыз. Кандай экөөбүз келише алабызбы? Бизге мүмкүнбү деп. Эмне үчүн дегенде 2-8 болгондо 2-8 бир бизнес алып бара албайт. Бир тандем менен кете албайт. Мисалы бири 8 болуш керек, бири 6 болуш керек. Ушул энергия болгондо тандем ишеним бар. Бул бири-бирине тартпай кете турган энергия. А эгер экөө 2-8 болсо экөө тең өзүнүн көмөчүнө тартат. А бул учурда кайсы бизнес? Жок, бул жерде өсүү жок. Өнүм болбойт да. Ушулардыга дагы бул мини разбор өтө керектүү. Ушул санды билип алса, мисалы мен мынчанча дагын алатам десе, биз экөөбүз иш кылган жатабыз. Биз муну түшүндүкпү? Ошол эле учурда бизнеске келе турган болсо, сода деп коелу. Менин магазиним бар. Менин сатуучу кызым 2 деген энергияны алып жүрөт. Же болбосо билбейм, туулган күнүн билип бериңизчи, мен ошол кызым содага коюп аттым эле. Кандай болот биздин сода десе, бул да мини разбордо. Жеңил да. Сен кандай адам менен иш алып баратасың? Же болбосо ошол адам сатуучу энергиясы барбы? Мисалы сен 5ти кое турсаң, көбөйтүүчү энергиясы бар. Бирок мен өзүм 6мын. Кандай тандем болот? Сонун келишим болот. Түшүндүкпү? А эгер 7 боло турган болсо, сатуучу кыз 2 боло турган болсо, экөө келише албай жатат да. Меникиндей эмес. Менин оюмдагыдай эмес. Эмне үчүн андай болбойт? 2 башка энергия. Келишим жок. А бул наоборот, эгер 7 боло турган болсо, өзүнүн 4 деген энергиясын алса, одно целое, бир бүтүн. Бир бүтүн менен иш кылып аткан болот. Ушул нерселер бул дагы мини разбордо келет да. Ушул жөнүндө суроо берсе деле мини разборго келип калат. Экспресс. Зато билип алат. Мындай да, биз үчүн Кудайымдын планы ары өзү билет кандай экенин. Бирок биз кадам таштарда дагы бир ойлонуп иш кылганыбыз жакшы. Адашуудан кетпейчи. Ар бир мүнөттө адашасың. Бирок ошол эле учурда түзүп алып, жазып алып, билип алып иш кылсаң жакшы да. Буга дагы мини разбор керет. Урматтуу достор, угуучулар, көрүүчүлөр, изденүүчүлөр, машыгуучулар, бүгүнкү заманга жараша, ааламга жараша, бүгүнкү күнүбүзгө жараша баарыбыз изденүүдөбүз, жакшылыкты каалайбыз, кутту каалайбыз. Эмне үчүн мини разбор, эмне үчүн экспресс разбор? Мен сиздерге кызмат кылууга даярмын. Ошон үчүн чакырып жатам да. Ушундай айтып өткөн маселеңиздер бар болсо, ушундай суроолоруңуздар бар болсо, бул жакта номер жазылып турат. Төлөм жүргүзөсүздөр 600 сом, экспресс разбор дейсизби, мини разбор дейсизби, телефонго жазасыз, WhatsApp менен кайрылсаңыз дагы болот. Анан биз убактысын такташып коюп туруп, мен сиздерге жооп бергенге даярмын.